Заман залкарлары. Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин бала чагы Көлөрү өнүндө өткөн. Ага чоң энеси Дакиш жомук айтып, элдик ырларды ырдап тарбия берген. Түшүнө манас 2 жолу кирген. Биринчисинде Каныкей, Бакай жана Айкөлдүн өзүнө, чоролоруна жоолугуп, алардын колунан Гүлазы кооз тиет. Кийин Алмамбет түшүндө аян берип, манас айта баштаган. 1917 жылы Кызыл аскер менен бирдикте Сибирде, Бухарада мекенди коргогон. 1924 жылы ал белгилүү манасчы Чойке Өмүр уулу менен жоолугуп, айтуучулук өнөрүн өркүндөткөн. 1921-1931 жылдары Караколдогу Маман жана Ырдык айылдык кеңешинин башкармасы болуп иштеген. 1930 жылы Саякбай Каралаевди Кыргыз АССРнин эл агартуу комиссариатынын Тил жана Адабият институтуна иштөө үчүн чакырышкан. Анын айтуусу боюнча манас эпосун жазып алышкан. 1936 жылы ал Кыргыз мамлекеттик филармониясына манасчы катары кабыл алынган. Каралаевдин толук варианты боюнча манас эпосун жазуу иши 1935 жылдан башталып, 1937 жылы Үчилтиктин 1 бөлүгү, кийин Семетей, Сейтек жазылып алынган. Генендин, Алымсарыктын жана Кулансарыктын окуялары эпостун уландысы болгон. Манас эпосунун бул вариантынын жалпы көлөмү 5553 ыр саптарын түзгөн. Дүйнө элдеринин эпостору менен салыштырганда, көлөмү боюнча Гомердин Илиада жана Одиссеясынан 20 эсе, Шахнамеден 5 эсе, Махабхаратадан 2 эсе чоң экени далилденген. 1938 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Каралаев манас эпосун бир нече айлар бою үзгүлтүксүз айталган. Аны 20 кылымдын Гоммери деп аташкан. Саякбай Каралаевден Эртөштүк эпосу жазылып алынып, 1938 жылы кыргыз тилинде, ал эми 1958 жылы орус тилинде өзүнчө китеп болуп чыккан. 1939 жылы Кыргыз ССРнин эл артисти наамы ыйгарылган. Кыргыз искусствосунун Москвада өткөн 2 декадасына тең катышкан. 1961 жылы өкмөт ага үй берип, тапкан калем акысына Москвич автомашинасын сатып алат. Москвада 1960 жылы болуп өткөн чыгыш таануучулардын эл аралык 25 конгрессине 70 жашында делегат болуп барып, бүт дүйнөдөн келген окумуштуулардын астында манас айтып, аларды таң калтырган. Саякбай Каралаев манас үчилтигинен сырткары бүркүттөр, канаттуу куштар, унутулгус күндөр, Делдеш Баатыр, эстен кетпейт, Томор мерген сыяктуу аңгеме жомокторду жараткан. Сүймөнкул Чокморов манасчынын 40 сүрөтүн полотно бетине тартып калтырган. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун биз үчүн 20 кылымда манас менен Каралаев ажырагыс байлык деп айтканы бар. Саякбай манасчыдан 12 000 метр кинотасманы кинорежиссер Мелис Убукеев жазып алган. Манасчы эмгек кызыл туу ордени, ардак белгиси медали, Кыргыз ССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. 1971 жылдын 7 майында 77 жаш курагында Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайткан. Анын ысымы Борбор калаабыздагы көчөлөрдүн бирине ыйгарылып, айкели орнотулган. 2010 жылы 500 номиналындагы кыргыз акча бирдигине манасчынын бейнеси түшүрүлгөн. Саякбай Каралаевдин эмгектери элибиздин көөнөргүс казынасына айланып кала берди.